Бүгүн 6 ноябрда тазалыктын кызматкерлери баштаган топ Ак үйдүн тосмолорун алып жатышат. Буга чейин Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Ак үйдүн тосмолору алынат деген сөзүн айткан болчу. Бирок Канат Исаев баштаган депутаттар каршылыгын көрсөтүшкөн. Бишкек шаарынын мэри Балбак Төлөбаевдин сөзүндө тосмолордун кайсы бир бөлүгү ошол калыбында калып, тарыхый эстелик катары калмакчы. Азыркы тапта шаардын тургундары Ак үй тарапка каалагандай кирип чыгып жүргөнүн көрүүгө болот. Тилекке каршы бизде плакат көтөрүп, укугун коргоп, Ак үйдүн алдына чыккандар күндө эле жолугат. Булардын кадамдары Ак үйдө иштегендерге тоскоол жаратпайбы деген пикирлер дагы жок эмес. Эртең кайра тосмолорду коюш керек экен деген пикирин айтып, спикер кайрадан мамлекеттин чөнтөгүнө залал тийгизбесе болду.